Дәл ушул сүрөткө кылдаттык менен көңүл буруңуз. Азыркы учурда интернет желилеринде ушул сүрөт талкуу болууда. Ар жакта адамдарды өрдүк аткандай атып жатса, бул адамдын эмне кылып жатканын көрүүгө болот. Кылмышкерлердин шериктери адамдар менен чогуу жүрүп, буларга маалымат берип турганбы? Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Комментарийге ой пикир жазууну унутпаңыздар. Бишкекте өрттүн кесепетинен бир адам каза болду. Бишкекте өрттүн кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн Борбор калаанын Широкий көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыгып, тилсиз жоо саат 20:03 толугу менен өчүрүлдү. Тилекке каршы өрт кырсыгынын кесепетинен 1967 жылы туулган Эмер аттуу эркек киши каза тапкан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 4 көчүрмөн эсеп жана штаб тартылган. Теракттан 22 жаштагы кыргыз жараны каза болду деген маалымат тастыкталган жок. ТШФ аттуу кыргыз жараны тууралуу маалымат түшкөнүнө байланыштуу элчилик ыкчам тартипте туугандары менен байланышка чыккан. Аталган жарандын туугандары акыркы жыл ичинде аны менен байланышка чыга албай келишкени белгилүү болду. Крокус Сити холлдо иштеген кыргыз жаранынан алынган маалыматка ылайык, ТШФ аттуу жаран буга чейин кырсык болгон жерде иштеген эмес. Акыркы маалыматтар боюнча жаран тирүү экендиги аныкталды. Элчилик кыргыз жаранынын жүргөн жерин тактоодо. Мурдараак укук коргоочу Азиза Абдурасулова социалдык тармактагы баракчасына концерттик залдагы теракттан кыргыз жараны каза болгону тууралуу билдирүү калтырган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Темеке Кыргызстандык кыз менен байланыш жок болуп жатканын тастыктады. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги менен Россиядагы элчилиги учурда дайыны чыкпай жаткан кыргызстандык эки кыздын жакын туугандары менен байланышта. Бул туурасында Тимдин маалымат кызматынан кабарлашты. Социалдык тармактарда Подмосковьедеги терактыдан кийин Крокус кафесинде иштеген эки кыргызстандык кыз жок болуп жатканын жазышууда. Кыргызстандын Тими учурда кыздар менен байланышууга мүмкүн болбой жатканын тастыктады. Министрлик менен Кыргызстандын элчилиги жакын туугандары менен байланышта. Алар жабыркагандар тууралуу Россия тараптан расмий жарыяланган тизмеде жок. Россия бийлиги учурда тизмени жаңылоону улантып жатат дешти Тимден. Крокус Сити холл концерттик залындагы теракт 22 мартта болгон. Белгисиз адамдар элди аткылап, андан соң имаратта өрт чыккан. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 90дон ашып, жабыркагандардын саны 100